Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Эми орозо тутуунун өзүнүн парз болуу үчүн шарттары бар таксырларым. Рамазан айында орозо тутуу адамдын мойнуна парз болуу үчүн өзүнүн шарттары бар. Биринчиси жазгыла, мусулман болуш керек. Эң биринчи шарты мусулман болуу. Экинчиси акыл. Үчүнчүсү балагатка жетүү. Бул шарттардын түрүнүн атын эмне дедик? Парз болуу үчүн шарттар. Мусулман болуш керек, акылдуу болуш керек, балагатка жеткен болуш керек. Андыктан капырга, жиндиге, балагатка жете элекке Рамазан айында орозо тутуу эмне эмес? Парз эмес. Парз болбойт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле дагы эгер мусулман дебедикпи? Мусулман эгер бул жанагы ислам мамлекетинде болсо, төрөлүп өскөн болсо, ал эми капырлардын мамлекетинде исламды кабыл кылган адамга орозо деген орозо парз экендиги билсе, ошондо гана парз болот. Мисалга айталы чет бир өлкөдө бир адам исламды кабыл кылды да. Ал жерде мусулман чөйрөсү эмес, бүт капырлар. Ошол жерде исламды кабыл кылса, ага дароо эле Рамазан айында орозо тутуу парз болобу? Болбойт. Качан билсе анан парз болот. Түшүнүктүбү? Эми экинчи түр шартты жазгыла. Бул түр шартты шарту вужубил ада деп коет. Вужубил ада. Аткаруу милдет болуу үчүн шарттар. Биринчи түр шарттар табылгандан кийин, мына айталы бир адам мусулман, акылдуу, балагатка жеткен. Эми аткаруу үчүн кандай шарттары бар? Аткаруу парз болуш үчүн. Аткаруу парз болуш үчүн биринчи шарты ден соолуктун чын болуусу. Экинчиси жергиликтүү болуу. Эми карагыла достор, ручканы коюп карагыла. Бер жакты. Жанагы биринчи түр шарттар табылды. Сиздин мойнуңузга парз болду. Бирок аткаруу үчүн дагы канча шарт кошулду? 2. Ден соолук чын болуш керек. Андыктан ооруган адамга мусулман ал, акылдуу, балагатка жеткен, бирок ооруп атат. Ага ошол ооруп жаткан кезде аткаруу Рамазан айында орозо тутуу не эмес? Милдет эмес. Тутса да болот, тутбаса да болот. Ага ыктыяр берилген. Дароо аткаруу анын мойнуна эмне эмес? Ошондой эле мусапырга дагы ошондой. Ал мусулман, акылдуу, балагатка жеткен, бирок ал сапарда жүрөт. Анын дагы ыктыяры бар. Кааласа орозо тутат, каалабаса кийин тутуп берет. Тутпайт да кийин тутуп берет. Себеби Кур'анда не дейт? وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Силердин араңардан Рамазан айынын ичинде кимиңер оорулуу болсоңор, же сапарда болсоңор, анда башка күндөрдөн тутуп берсеңер болот деген. Аларга ыктыяр берилген. Түшүнүктүбү? Жанагы жокордагы 3 шарт табылгандан кийин төмөнкү 2 шарт табылса, анын мойнуна эмне болот экен? Милдет. Аткаруу Рамазан айынын ичинде аткаруу мойнуга милдет болот. Түшүнүктүбү? Эми 3-чү түр шартты жазгыла. Муну бул түр шарты шарту сихатил ада деп коет. Шарту сихатил ада. Аткаруу дурус болуу үчүн шарттар. Сиздин аткарууңуз дурус болуш үчүн аткарган амалыңыз төмөнкү шарттар табылыш керек. Ошондо гана дурус болот. Биринчиси ниет. Азыр төмөндө дагы айтабыз муну. Ниет керек. Экинчиси хайз менен нифастан таза болуш керек. Түшүнүктүбү? Андыктан эгер ниет кылбасаңыз, же болосом аял хайз болуп калса, нифас болсо, анын туткан орозосу дурус болбойт. Себеби шарт табылбады. Шарт эмне эле?
Hayız менен нифастан таза болобуз. Канча түр шарт жаздык достор? 3 түр. Биринчиси милдет болуу шарттары, экинчиси аткаруу милдет болуу шарты, аткаруунун милдет болуу үчүн шарттары, үчүнчүсү аткарылганыбыз дурус болуунун неси? Аткаруубуз, дурус болуу үчүн шарттары. 3 түр шарт жаздык. Түшүнүктүүбү?